Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Мен бүгүн сиздерге ошол ажалдуу Түштүк Кореянын ойлоп тапкан автоматикалык түрдө иштеп турган, адамсыз иштей ала турган турелдер жөнүндө айтып бермекчимин. Турел деген эмне? Бул деген да. Турел бул мисалы үчүн ошол жасалма интеллект менен коштолгон, автоматтык түрдө иштеген, компьютер менен башкарылган роботтук куралды кармаган платформа. Ал деген эмне кылат? Мисалы үчүн ушул турел деген автоматтык түрдө кайсы бир мейкиндикти кайтарат. Түштүк Кореяда Түндүк Корея менен согуш ошо калгылаштын натыйжасында алар ушундай турелдерди орнотушкан болчу, иштеп чыгышкан болчу, орнотушкан болчу. Анын эң белгилүүсү бул SGR-A1 деген турел да. Бул автоматтык турел Samsung Techwin деген азырынча Hanwha Aerospace деген компания менен иштепчилип чыккан. Кошумча иштегенге Кореydик университет жардам берген. Бул деген Кореydик демилитаризацияланган зонаны кайтарганга жасалган. Бул деген дүйнөдөгү эң биринчи ушундай сыяктуу, ушундай типтеги курал. Ал деген интеграциялык системага кошулган. Бул деген бир турел бир эле жакты карабайт. Бул деген бир нече турел бир системага бириктирилген. Алар деген бүт чек араны бою менен карайт. Алар деген мисалы үчүн адамды бетинен тааныйт, адамдын формасынан тааныйт, керек болсо адамдын үнүнөн тааныйт. Келип туруп ушул турелдин жанына келсең, турел сага мейлейт, мылтыкты сурайт, ким экенсиңиз сүйлөсөң, анан баягы бетиңди көрүп, ал боюнча түшүнөт, сен өзүңдүкү экенсиң деп анан өткөрөт да, ошентип кайтарат. Бул деген абдан катуу мамлекеттик сыр. Түштүк Кореяныкы ошон үчүн эмчекте көп маалыматы ачыла элек. Ошон үчүн канча ушунча турел жасалды, канча турел чек арада турат, канча турел кайтарып жатат белгисиз. Ушул эң биринчи SGR-A1 деген проект Түштүк Кореянын мамлекетинин өкмөтүнүн 2003 жылы грантын менен башталган. Ал грант берген 3 мындай мекемеге берген. Биринчи жолу Hanwha Techwinге берген, Корея университетине берген. Анан эң биринчи прототиптери 2006 жылы пайда боло баштаган. Ал деген прототиптер эмнеге жасалган? Баягы адамдарды адамдарды ошол алмаштыралы чек арада дегенде. Анткени чек арачы турганда вышкада алар кээде түндүк кореялыктар аны өлтүрүп турган да, спецназдар. Андай нерсе болбошун деп ушул автоматтык турелдерди койгонго аргасыз болгон. Албетте ар бир ушул спецназдын кол салуусу мамлекеттик сыр каталган да Кореяда, анткени алар согуш мындай кандайдыр бир бекем эмес тынчтык абалында жашашат да эки мамлекет. Анан демилитаризованный зонага албетте ушул катуу күнү түнү карай турган кароолчу коебуз деп чечим кылышты да. Ушул турел уктабас, тамак сурабас, маяна сурабас, эс албас. Ошон үчүн баягы элдер чарчабасын, жана Түштүк Корея желдеттери өлбөсүн деген максат менен албетте ушул Түштүк Кореяда роботторду колдонууга чечим кылышты. Жалпы характеристикасынын аталышы LAWS деп айтылат да, стационардык турел. Мындайынан которулганда леталдык автономдук курал системасы деп аталат да. Lethal Autonomous War System деп. Бир турелдин салмагы 117 килограмм, бийиктиги 120 сантиметр. Алыстыгы 0 километрден 3,5 километрге чейин да иштей алат. Күндүз 400 метрден 2,5 километрге чейин көрөт да, оптический система турат да аякта, оптический прицелдер. Түнүшүндө тепловизорлору 200 метрден 1,5 километрге чейин карайт, көрөт да, ошол тепловизор менен өтүп бараткан жаныбарларды, адамдарды. Турелде лазердик дальномер бар. Мишендин аралыгын эсептейт жана атканда так ошол мишенге тийгенге үлгүрөт да. Аябай мындай дыкаттык менен аябай так көзгө атар система. Анан ошол детекторлор алар көп засветкаларды чыдайт. Анан электрондук машинный чтение менен карайт. Анан свечениянын 0,308 люкс люмен на квадратный метр ушунчалык кичинекей свеченияны байкай алат. Инфа кызыл фонарь менен коштолгон, түнүшүндө көрөт. Түнүшүндө тепловизор менен да көрөт, түндүк көрүү менен да көрөт да.
Анан аякта ДУК-3 деген пулемет турат, автоматикалык пулемет. Анын пулеметтин атуу мындай жөндөмү 1000 атуу 1 минутасына жасайт. Кээ бир түрлөрүндө жеңил МЖЛ деген пулемет турат. Анан гранатомет турат. Ошол гранатомет менен 40 мм граната менен аталат да, көп зарядтуу. Эң башында баягы системаны иштеп чыкканда ал автоматтык түрдө адамды аты салчу да. Бул деген нерсеге каршы чыгып, жаңы human in the loop деген системаны жасашты. Бул деген эмнени билдирет? Автоматтык түрдө адамды атып салбаш үчүн ал система баягы жооптуу офицерге мындай чалат, сигнал жиберет, жооптуу офицерден ошол жообун алгандан гана атат да. Бул деген албетте кишини катышуусун талап кылган система болот. Эл аралык комитет баягы Human Rights Watch ушул эл аралык коопсуздук жана куралдарды көзөмөлдөө комитети ЮОНдун алар деген Samsung SSGR A1ди ошол ага каршы чыгышкан да. Анткени бул деген ойлошту да, Samsung HOTL деген системаны колдонот болуш керек. Цикл HOTL бул деген баягы интеллектуалдык система, компьютер өзү чечет да, адамды өлтүрөмбү, өлтүрбөйм деген. Ошол системаны колдонгонго потенциалы бар. Ошон үчүн бул деген нерсе, мисалы үчүн жөнөкөй күнөөсүз адамдарды өлтүргөнгө да колдонулушу мүмкүн. Ошон үчүн ошого каршы чыгабыз деп каршы чыгып критикалады да Кореяны. Жана айтышты, 3 аргумент айтышты да. Силердин системаңар ушул турелдер этикага жатпайт. Анткени бул жерде адам киши өлтүрүүгө катышпайт, автоматтык түрдө өлтүрөт. Бул деген машинаны, роботту адамга каршы келтирет деп. Анан ошол согушка көп мүмкүнчүлүк түзөт, анткени роботтор автоматтык түрдө согуш жасай алат. Ошондо баягы жөнөкөй адамдарда өлгөнгө үлгүрөт деп айтышты да. Анан бул деген системалар отчет берүүгө мындай тоскоол болот, анткени автоматтык түрдө иштесе, эгерде аякта ошо отчет алуу, регистрацияны алуу системасын күйгүзбөсө, канча адам ушул системадан өлдү экени белгисиз болуп калат деп. Ошону чыгарып алып, анан каршы чыгышты да, ошону критикалашты. Анан ушул системаны колдонбогула деп Кореяга тыюу салганга аракет кылышты. Бирок бул система баягы адам менен катышса, эгерде интеллектуалдык системасын калбаган деле мындай байкап көрдүм, карап көрдүм. Биз ушундай системаны ушул Дастан заводунда эле чыгара алабыз да. Биз деген ушул системаны баягы аларда автоматтык түрдө башкарылат да, колго жасалма интеллект менен. Колго жасалма интеллекттин баасы аябай кымбат, $3 миллион чейин лицензиясы турушу мүмкүн да. Бирок Кореяда саны сатпас болушу мүмкүн. Анткени Кореяга бул мамлекеттик сыр, бул уникалдуу Кореянын өзүнүн разработкасы, Түштүк Кореянын. Бирок эгерде Кыргызстанда биз деген адам менен башкарылган турелдерди жасай алат элек да. Адам менен башкарылган турелдер бул деген жарым автоматташтырылган система болот. Бул деген атууда автоматташтырылган, баягы буйрук бергениңде жана ушул өтүп бараткан, чек араны бузуп аткан адамды байкоого мындай мүмкүнчүлүгү автоматтык түрдө коюшса болот. Ал программалык системалар $5000–6000 тегерегинде болот. Бизде стартаптар пайда болуп атат, биздин программисттер аны жасай алат. Жарым автоматтык деген эмне? Бул деген турелдер адам пограничниктер менен башкарылат да. Мисалы үчүн пограничниктер өзү Баткенде отуруп же Бишкекте деле отуруп, ушул турелди Баткендин чек арасында башкарылат да. Ошо сотовый связь аркылуу, интернет аркылуу, же болбосо атайын согуштук байланыш аркылуу. Ошол системалар чек араны кайтарылат. Ошондо мисалы үчүн Кыргызстанга эгерде бирөө кол салса, кандайдыр бир белгисиз куралдуу күчтөр, алар ошондой системаны тосуп алышат дагы. Жана ошол системадан сокку алат да. Биздин желдеттер болсо ушундай конфликттерден аман калат. Ушундай ишеним бар. Ошон үчүн ушундай турелдерге көңүл бурушубуз керек. Акын жиналдык, ак суңгурду алдык, байрактарды алдык. Ушул Jaguar менен Pitbull'ду да алышыбыз керек. Жанагындай Alpago, Switchblade'ди да алышыбыз керек. Мындай турелдерди да чек аралардын баарына коюп салышыбыз керек деп ойлойм.
көңүлүңүздөргө рахмат. Комментарий жазгыла, кандай дейсиңер, ушундай турелдер бизге керекпи? Силердин арасыңарда инженерлер бар, ушундай турелди жасай аласыңарбы? Ушул турелди жасап көрүп, прототипин жасап туруп мамлекетке алып келип көрсөтө аласыңарбы? Мындай прототип жасадым. Давай ушундай контракт түзөлү, мамлекеттик контракт түзөлү, салалы деп айта аласыңарбы? Эгерде ушундай жөндөмүңөр болсо, комментарийлерге жазгыла, байланышка чыгалы, Facebooктан кайсы жерде мени тап, сүйлөшөлү.